Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının ko'ruvchilari, salamatsizlarmi? Kezaktagi chiqarishimiz. Bugun da sizlarga ushul tovuqlar to'g'rilari video bo'ladi. Bugun biz sizlarga mana kichkina cho'jilarga atayin letniy nima qilgan edik, tovuqxona. O'sha jonda sizlarga kichkina ma'lumot beraman. Bu emeni cho'joqxonani vaqtli qilib ele, je bo'lsa jazg'i qilib ele jasadim. İnternetten ko'rib ele, mындай qilib sizlar da jassаңыздар bo'ladi. Uyda bardığında ele jer uyda atxot materiallar bo'lsa kerak, qurilishlardan chiqqan. O'shandan ele ulab turib, bu jag'i 1,5, bu jag'i bu. 3 burchok nemesida qilib qo'ydim. Anan ichiga mындай qonoqlarni jasab, bularga kichkina shart tuz berdim. Ham bu jag'i eski palastar var ele, shundan ele jab qo'ydim. Bu jag'da glaslar jamg'ir ancha dili tushmaydi. Agar jamg'ir jasa, bu jag'a kirib oladi. Bunun o'zgacha yaxshi jeri bu передвижной, buni jildirsa bo'ladi, екі адам. Bu jag'dan oyoqdan ko'tarib turib, misol uchun bardıq жерде sizlarda baq bo'ladi da, jer uylardachi. Баягы гүлдөрдү жеп коюп болсун, же эшик алдыны неме булгап коюп болсун десеңиздер, ушундай кылып туруп эле, мындай чөп үстүгө коюп, жылдырып, энерге эшик коюп коесуздар. Мен эшигини вакыт болбой калды, ашык коюп калганга. Анан чөп үстүгө эле коесуздар дагы, жылдырып, жеп бүткөндө дагы жылдырып, эки адам жылдырып коет. Жылдырып кетсеңиздер боло берет. Себеби эшикте мындай чөп жеп эме кылган витамин да кошумчачы. Чөжөлөр жакшы чоңоет. Ал мен дагы мына бул ушул жака кой бергенмин бардык чөжөлөрүмдө. Бул жакта малиналар бар. Ушул жерден курт кумурскаларды терип жеп кошумча азыктайм. Жакшы чоңоет. Мен 1 ай, 1,5 ай эме кылдым эле. Брудерде бактым. Кийин бул жака чыгаргандан кийин же 15 күндө 2 жумада уже результат жакшы болду да. Аппак болуп, эмеле үстүлөр да таза болуп, бойлору да өсүп. Брудерде болсо, сиздер камакта болсо, тоокканаларда сиздер баягындай жемдерди бересиздер, бергениңиздер жеп коюп жата берет. Мен бул жакта азыр өзүм да жемин берем, спецкорумду, G1, G2 ошол жемдерди берем. Бирок андан сырткары булар мындай чөп жейт, курт кумурска жеп, астына алмалар түшөт. Малина бар, бул жакта малиналар жешет, астыга түшкөндөрдү, бас жагдагыларны. Анан ошентип кошумча витамин болот да, азык. Ошон менен булар өскөнгө эме болот. Жакшы болот да, результат жакшы. Азыр бул жерде быйыл Кудай буйрса 3 породаны коштум. Бул жерде азыр Адлерский серебристый, Казакстандан келген, булар да таза, привозной булар. Анан Лигорн белый стандарт бар, бул дагы өтө жакшы тоок. Бул жөнүндө да сиздерге өзүнчө видео кылып тартам. Буйрса булар 1 айда мына актыналар, Лигорн белый стандарт. Булар дагы буйрса 1 айда буйрса жумуртка бери баштайт. Булар эрте берет, Адлерден дагы эрте берет. 4 ай, 4,5 ай, 5 ай, 5 айга жетпей. Мен смотря багыштан көз каранды экен, мен сиздерге бул жөнүндө дагы кошумча маалымат берем. Азырынча дагы айта албайм. Анан бул жерде мына каралар жерсилер, жерси гигант. Булар мурда видеолордо көргөнсүздөр, булар тоджон өзүм тоонжондорум. Анан дагы астролорптор бар. Астролорп, мына пепельный свет. 2 линия бар, пепельный свет, анан кара свет. Булар жерси. Анан Адлер, жерси, астролорп. 3 порода коштумда, жалпысынан 5 порода болот буйрса. Буйрса быйыл сиздер 5 породаны сурасаңыздар, жөжөлөрүн чыгарып берем, насип кылса. Жумуртка десеңиздер, жумурткасыны. Анан мен быйыл өзгөчө мына тоджонго дагы өтө кызыгып калдым. Бу тоджон дагы өтө жакшы тоок экен. Эгер кыл элек болсо, ушул тооктон да кылып көрүңүздөр. Анан Легорн, мен Адлер менен тоджонду практикамдан өткөрдүм. Легорнду дагы өтө жумуртканы өтө көп берет экен. 100%. То есть 10 тоогуңуз болсо 10 Легорн, мыналар Легорндар. 10 тең жумуртка берет экен. Даже жаздын күнүдө
экиден дагы тууган фактылар кездешип атат экен. Мен ал жөнүндө практикамда боло элек, бирок ишеничтүү адамдардан угуп атамын. Может, эгер баккандар болсо комментарий калдырып койсоңуздар жакшы болот. Кылам дегендерге эме болот. Булар тоджондор. Анан ушинтип эле жазда кой берип туруп эле мынтип эшикке кармушкаларга жем сап койсоңуздар, эшиктен эле жем жеп, кошумча азыктанып, караш да жеңил болот сиздерге. Мына азыр көрдүңүздөр, мына лигорн кыйкырып атат. Буга 25-майда чыккан лигорндар ушуларчы. 25-майда чыккан лигорн уже кыйкырып атат короздоручу. Ошондо июнь, июль, август 3 ай. 3,5 айга жетпей уже кыйкырып атат. Көрдүңүздөрбү? Булар эрте жетилет экен да. Бунун эмеси жагы, плюс жагы жумуртканы өтө көп берет экен. Даже баягы эмелерден калышпайт экен да бул. Несушкалар бар го, фабрикаларда багып атпайбы? Алардан калышпайт экен. Клетка десеңиздер, клеткада баксаңыздар болот экен. Жерде десеңиздер, домашний вариантта дагы баксаңыздар болот экен. Мен ушул тоокко дагы өтө быйыл кызыгып атам. Көп эле кылдым, эми канчасы эме болот, чоңоёт, эми Алла билет. Буюрса, быйыл сиздерге дагы быйыл 3 породаны обзор кылып берем. Сонун кылып, обзор кылып, кайсы тоок канча айда жумуртка кирди, канча жумуртка берди, кандай вариантта, направлениясы кандай, жумурткабы, эткеби. Меники основной эт жумуртка. А так баягындай коп 500, коп 500, баягындай специальный бройлер эмелерди кылып көрө элекмин. Аны дагы ичине быйыл шарт болуп атат. Шарт болгондо аны да тартып сиздерге тоок кылам дегендерге өзүмдүн болгон практикамдагы маалыматтар менен бөлүшөмүн. Буюрса. Мына ушундай. Мына азыр бир 10го жетпеген эле корозум калды адилерден. Талаш болуп кетти, алып кетти. 1 ай мурда эле алып коюшту. Азыр дагы алган 7-8-ин дагы бирөө алып кетем деген. 2-3 күндө буюрса булар дагы эгелерге беребиз, дагы өзүбүз башка привозной короздорду алып келебиз. Буларды кан алмаштырып алса болбойт, себеби кан бузулат. Ошондуктан буларды алмаштырып туруш керек. Ушундай туугандар. Мына ушинтип эле акыркы кылып эле пластиковый трубадан эле кесип, сиздер да ушинтип эле кылып коесуздар. Астыга жыгач коюп, кичине көтөрүп койсоңуздар болду. А бул жакта гумус бар. Гумусту тутуп таштабасын деп, бул жака үстүгө картошканын палектерден таштап койдум. Мына ушундай туугандар. Сиздер да мына ушундай эле кылып туруп, кыйналбай эле сеткадан кыласыздар. Мындай эме жагы дагы чыгымы дагы аз эле кетет экен, мындай агандачы. Анан бунун плюс жери ошол жылдырганыңыздарга оңой да. Бактык, эгер багыңыздар болсо, жылдырып, мышык, ит тийбейт. Үстүнү тосуп койсоңуздар, болду, тура берет. Анан ошол эч канча материал кетпейт экен буга. Эч канча материал. Анан буга дагы улап кетсеңиздер боло берет. Мисалы үчүн, эгер сиздер тоогуңуздар көп болсо, кичине болуп калат экен, мен тоокторум батпайт дебем, аркылым, жакшы ниет да. Кылсаңыздар бул жака эле ушул эле размерде кошуп туруп, реканы кошуп туруп эле улап кетсеңиздер боло берет экен. 100 метр кыласызбы, 200 метр кыласыздарбы? Ушундай кылам. Мен азыр эми кичине убакыт болбой калды, жакшы материал алып келип эме кылганга. Азыр мындай эле эконом вариантта эле үйдөгү эле материалдардан ушинтип жасап койдум. Анан эшигини бул жактан боковой кылсаңыздар болот, интернеттен дагы көрсөңүздөр болот. Даже буларды зимовка кылып койсоңуздар болот экен, утеплить этип туруп, жарымынычы ылыктап туруп, эгер өзүңүздөргө бир үй шартында кылам десеңиздер, эме кылсаңыздар болот. Зимовка кылып кылсаңыздар да болот да. Негизгиси ушу асты жагыны көбүрөөк эме кылыш керек. Анан мындай зымны дагы көп жуккастан кылбаңыздар. Меники мурда колдонгон сетка, но ошондой болсо дагы жакшы. Эми Кудай сактасын, мышык, ит тийбеди пока. Эми Кудай сактасын. Ошол асты жагыга эме болсо, листтен дагы куруп койсоңуздар боло берет. Чтоб иттер чукуп эме болбошунчу. Ушундай туугандар. Мына ушинтип тооктор карап атабыз. Буюрса адилер быйыл көбөйттүк, жаңы линиялар бардыгы привозной, таза линия. Бекмурат деген бир бауырдан алдык, казак Алматыдан. Легорндан привозной келген, Австралоруптагы привозной Румыниядан келген короздор, жаңы линия Жумадыл байкеники.
Бишкектен. Кыскасы бардыгы таза. Элек орундарам. Атасы Казакстан, энелери Россиябы ушундай. Же атасы Россия, энелери Казакстан ушундай привозной кыскасы. Жумурткалар чоң-чоң болот экен булардын дагы 80 грамм, 85-90 граммга чейин болду. Мен көргөндөрдөн. Эми ошондо дагы минимум 55-60 грамм. Ушундай туугандар. Ал тооктор жөнүндө дагы кошумча породалар жөнүндө обзор кыламын. Андыктан биздин каналды көрүп аткандар, дайым биздин каналга көз салып туруңуздар. Буюрса мындан ары кичине кол дыйканчылык бошосо, кол бошосо дагы жакшы видеолор тартып сиздерге бөлүшүп турабыз. Лайктан басып, сиздер кандай тоок багасыздар? Сиздерге кандай тоок жагат? Комментарий калтырып кетиңиздер. Сураныч сиздерден. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.